Шаарды кызды айылга ала качканда. Аңгеме. Турмуштук окуядан алынды. Кыштын акыркы ай эле. Бишкек шаарын аппак кар басып, көчөлөрдө машиналардын тыгыны токтобой турган убак. Алтынай шаарда чоңойгон. Орус мүнөз, кыялкеч, бирок мүнөзү жумшак, бир үйдүн эрке кызы. Университетте алдыңкы катардагы мыкты окуган студенттердин катарын толуктайт. Англис тилин жакшы билчү. Бош убактысы болгондо шаар ичиндеги кафелердин биринде иштеп, өз күчү менен окуусуна төлөгөнгө жана башка чыгымдарына каражат таап алат. Кыскасы, заманбап жашоону сүйгөн кыздардын бири эле. Ал эми нарын тараптагы кичинекей айылда чоңойгон Элдияр деген жигит дагы бар болчу. Ал мал карап, ат минип, чарбачылык ишке эркин аралашып өскөн, ар нерсеге дилгир, жүрөгү таза, сөзүнө бекем жигит эле. Экөөнүн жолу таптакыр эки башка сыяктуу туюлчу. Бир күнү Алтынай курбусунун чакыруусу менен бир тойго барып калды. Тойдо шаардык кыздар өзүнчө отуруп, айылдык жигиттер өзүнчө отурган. Ушул жерде Элдияр Алтынайды биринчи жолу көрдү. Элдияр анын курбусунун жакын туугандары болуп калаарын байкады. Кыздын күлгөнү, сүйлөгөнү, өзүн алып жүргөнү, жигиттин жүрөгүнө чок салгандай болду. Бул кыз менен сөзсүз жолугуп, сүйлөшүүм керек, деди ал ичинен. Той бүтөөрү менен таанышууга аракет кылды. Салам карындаш. Кичине сүйлөшүп отурсак кантет? Таанышып дегендей. Мен Элдияр болом, деди бир чети шашып, бир чети тартынгандай. Алтынай, деди кыз муздак жооп берип. Көп деле сүйлөшүү болгон жок. Алтынай андай айылдык жигиттерге көп деле көңүл бурчу эмес. Бирок ошол күндөн кийин Элдияр баягы кызды унута албай эстей берчү болду. Ортодон 2 ай өттү. Бир күнү Алтынай университеттен чыгып, автобусту күтүп турган. Кеч кирип калган кез эле. Аңача кара джип машинасы келип токтоду. Алтынай, бери бассаң, сүйлөшүп алалычы, деген үн чыкты. Караса Элдияр экен. Аны жактыра бербей, менин убактым жок, деди кыз тескери бурулуп. Ошол маалда арттагы эшик ачылып, 2 жигит түшүп келип, ачып көздү жумгуча Алтынайды колдон алып, экөө 2 жактан жетелеп, заматта машинага так көтөрө салышты. Ошону эле күтүп отурган айдоочусу бир аз ыңгайсыздана түштү. Айда тезирээк, эмне туруп калдың? Деген жанында отурган Элдиярдын сөзүн угаар менен дароо айдап жөнөдү. Алтынай кыйкырып ыйлап жатты. Токтоткула дейм, токтоткула, мени каяка алып бара жатасыңар? Мен барбайм дейм. Астында отурган Элдияр артка карай бурулуп карап, Алтынайга мындай деди. Алтынай, кечирип койчу. Эми ушундай болуп калды. Ыйлабасаң эми, деп мукактанды. Алтынай ого бетер кыжырданып, жулунуп, капаска камалган куштай чырылдап жатты. Эки жагында отурган жигиттер кыздын колун олурлуу колдору менен бекем кармап, кучактай отура беришти. Шаардык кызды ала качкан бул машина караңгы трасса менен айылды көздөй зуулдап жөнөдү. Айылга жеткенде чоң ак үйдүн алдына келип токтошту. Үйдүн ичинде улуу кичүү дебей эл топтолуп, келин келет деп камынып тосуп турушкан экен. Баягы жигиттер кызды жетелеп, үйгө киргизе берип, эми биздин милдет бүттү дегендей сыртта калып калышты. Андан ары жеңелери жетелеп, ой боюна койбой көшөгөгө алып киришти. Элдиярдын чоң апасы ак жоолугун көтөрүп келди. Айланайын, ийнеликтей болгон татынакай кыз тура. Кел айланайын, жоолугумду салайын. Ак жолдой келин бол, бактылуу болгула айланайындар. Өмүрлүү болгула, бала чакалуу болгула, деп
кобурап жатты. Алтынай болсо ачууланып: "Мен отурбаймын, кетем. Кайдагы келин, коюңузчу апа, тартыңызчы колуңузчу, жок, салынбайм. Мен шаарга кетемин", деп буркурап ыйлап жатты. Аны тегеректеген байбичелер, келиндер келип акыл кеңешин айтып: эч нерсе эмес, кыз жыргар жерине ыйлап барат. Биз деле ушинтип келгенбиз айланайын. Күйөөң айылдын мыкты жигиттеринин бири, колунан баары келет, деп Элдиярды мактап жатышты. Алтынай бир маалда абдан чарчады. Ыйлаганын дагы токтотту, жоолугун дагы кайра албай ошол бойдон отуруп калды. Аркы чоң үйдө чоң дастурган жайылып, конок тосулуп, 2 жашка каалоо тилектер айтылып жатты. Алтынайдын жанында көшөгөдө отуруп, кайда барса кошо жүргөн 2 секелек кыз Элдиярдын карындаштары экен. Жеңилүү болдук деген кубанычтары койнуна батпай, анын жанынан чыгышпайт. Эми кетем деп айтпаса экен, кетпесе экен, абдан сулуу экен жеңебиз, деп шыбырашып сүйлөшүп коюшат. Бири чай көтөрүп келсе, бири боорсогун, таттуусун алдына коюп, жаш келиндин жанынан чыккылары жок. Ал түнү Алтынай эмне чечимге келерин билбей, башы маң болуп турду. Ошол күнү уюлдук телефонундагы оңдоп берүүчү жерге ремонтко калтырган эле, тилекке каршы. Же курбулары менен, же ата-энеси менен дагы эч ким менен байланыша албайт. Ушул түнү ал качып кетүүгө дагы аракет кылды. Бирок сыртта бороон болуп, жолду таппай кайра үйгө кирди. Анын үстүнө сыртка чыкса деле баягы кайын сиңдилери жеңекелеп жанынан чыгышпайт. Ошентип таң атты. Эртеси айыл ичиндеги аялдар бири-бирине жаңылык катары айтышып, кеп кылып жатышты. Жанагы Элдияр ала качып келген кыз шаардык кыз экен дейт го. Ой, мындайлар уйсааганды да билбейт да. Эми булар малжандуу немелер кантишээр экен, Айылдан эле ботомго кыз алышса болмок да, татынакай кыздар толтура. Кичине оокат тирликти билген. Кандай дейсиң? Ооба, калп айткан менен болобу, бирок бала абдан жакшы бала. Ичпейт, чекпейт, колунан баардык иш келет. Эми бул шаардык келин чоюктоп кандай келин боло берет экен, же кетип калабы, деп сөз кылып жатышты. Дагы бири болсо, көрөсүңөр, ал ушу бир жумага чыдабай качып кетет, көрөсүңөр. Алтынай алардын мындай сөзүн угуп калып, ичи тызылдап, көзүнүн жашы кылгырып, ыйлап калып жатты. Элдияр болсо ага кийлигишкен жок. Жүрөгүнүн түпкүрүндө баардыгы жакшы болот деген туюм менен болгону сырттан карап, баамдап, байкоо салып, айыл жашоосуна Алтынай көнүп кетсе экен деп тилей берди. Бир күнү кечинде Элдияр Алтынайдын жанына келип, акырын жай гана мындай деди. Алтынай, такыр эле кабагыңды ачпайсың го. Эгер биз сага тымтак эле жакпай калган болсок, анда каалайсыңбы, анда мен эртең эле өзүңдү шаарга жеткирип коеюн, деди. Алтынай таң кала карады. Анда сен эмнеге мени ала качтың? Элдияр унчукпай калды. Бир аздан кийин гана: мен сени жоготуп аламбы деп корктум. Түшүнчү мени. Мага бир гана сен керек болгонсуң, деди. Алтынай ичинен жылмайып, анын сөзү ага жага бергендей болду. Ошентип күндөр өтүп жатты. Алтынай айыл жашоосуна акырындап көнө баштады. Эртең мененки таза аба, тоолордун көрүнүшү, асмандагы жымыңдаган жылдыздардын көрүнүшү ага жакчу болду. Бир күнү жалгыз жашаган кошуна кемпир абдан сыркоолоп ооруп калды. Элдияр
Түнү менен ага дары-дармек издеп, дарыгерди машинасы менен алып келип көрсөтүп, каралашып чуркап жүрдү. Ошондо Алтынай ага жүрөгү жылып, анын боорукерлигине, кайрымдуулугуна баа берди. Анын жакшы адам экендигин баамдады. Бирок кыздын ичинде дагы деле таарыныч бар эле. Ал Элдиярга кайрылып, оюн айтты. Элдияр, билесиңби, сен менин тагдырымды мага айтпай, кеңешпей туруп, өзүң чечтиң. Мен ушуга кыжаалатын, деп айтты. Билем, деди Элдияр башын жерге салып. Мен ошон үчүн өзүмдү күн сайын күнөөлөйм. Бирок сени көргөндөн баштап мен сенсиз жашай албачудай, кечиксем эле бирөө алып кетчүдөй эле чыдамым кетип туруп алдым да, деп жер карады. Ошол түнү Алтынай биринчи жолу аны аяп кетти жана кечирди. Билинбей жаз келди. Айыл гүлгө толуп, адырлар жашылданды. Алтынай эми айылдагы балдарга англис тилинен сабак берип баштады. Айылдагылар дагы Алтынайды ак көңүл, ичинде кири жок, жайдары мүнөзүн баалашып, жакшы көрүп калышты. Билимдүү келин экен. Анан дагы айылдын оокатына тез эле көнүп кетти. Тарбиясы жакшы тура, деп кеп кылып жатышты. Мектепте англис тилчи мугалим жок, айла кетип калчу эле. Жакшы болбодубу? Деп мектеп директору ага кеңири саат менен сабак берүүгө шарт түзүп берген эле. Бир күнү шаардан Алтынайдын мурунку жигити Тимур келип калды. Кара түстөгү кымбат машинаны айдап алган. Энтеңдеп анын жанына келди. Бир күнү шаардан Алтынайдын мурунку жигити Тимур келип калды. Кара түстөгү кымбат машинаны айдап алган. Жүр кетели, Алтынай дейм. Сен бул жерге ылайык эмессиң, деди ал. Алтынай унчуккан жок. Тимур болсо бул турган үйдү короо жайын жактырбагандай карап, шылдыңдагандай сүйлөдү. Карачей, бул айызки вариант. Ушулар менен жашайсыңбы? Кантип чыдайсың? Условиясы жок ушундай айылга, деп колун силкеп койду. Ошол учурда сыртта мал жайлап өтүп, жупуну кийим менен өтүкчөн келаткан Элдияр көрүнүп калды. Колунда көмүр. Ооз күйгө от жагайын деп көтөрүп келатса керек. Алтынай биринчи жолу экөөнү салыштырып карады. Бирөө кооз сүйлөйт, кооз кийинет. Ата-энесинин тапканын чачып, ойноп күлгөндү жактырат. Жыйынтыктуу кылган иши деле жок. Экинчиси Элдияр үн катпай аракет кылат. Эмгекчилдиги, камкордугу, боорукерлиги менен көп кишиге жагат экен. Бирөө байлыгын көрсөтүп мактанат, бирөө сүйүүсүн иши менен билдирет. Ошондо кыз жүрөгүнүн жообун түшүндү. Анан башын үйдө көтөрүп, мен кетпейм, деди Алтынай чечкиндүү карап. Тимур таң калып, эмнеге? Алтынай көзүнө жаш алып жылмайды. Себеби бул жерде мени чындап күткөн адам бар. Менин эми бул жерге көнүп, орун алып калдым. Бул үй бүлөнүн бир мүчөсү болуп калдым, деди. Тимур, сага дагы бакыт каалайм, деп башын көтөрдү. Анан Элдиярды көздөй басты. Тимур болсо шарт сыртка чыгып кетти дагы, машинасын айдап шаарды көздөй бет алды. Эми алардын жолу эки башка эле. Ошентип күз айы кирип келди. Айылда чоң той болуп жатты. Ак жоолук салынган. Алтынай баягыдай шаардык текебер кыз эмес эле. Ал эми Элдияр баягыдан дагы бактылуу көрүнчү. Тойдо бир байбиче шыбырап калды.
Бул баягы Элдияр ала качып келген кыз беле? Ооба дал өзү да. Ай, башында бул келин айылга көнбөй качып кетем деп дагы жүрдү беле, Дал ошондой болгон. Айланайын. Эми айылдын өз кызы болуп калган тура. Бактылуу болушсун айланайындар. Көшөгө сүгө көрүп, бала чакалуу болушсун деп батасын берип койду. Ошо маалда Алтынай сыртка чыгып асманды карады. Жымыңдаган жылдыздарга көзү түштү. Кээде адамдын тагдыры өзү пландаган жол менен эмес, күтүлбөгөн бурулуштар менен жакшы жака өзгөрөт тура. Бирок ар бир сүйүүнүн артында сөзсүз бир сыноо болот экен. Мен аны чындап сезип турам деген ойго келди.